Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушу кут берүүсү же ушу кудуреттүү улуу табылга же Кудайдан берилген бир улуулук керемет. Кызматыңыздарда мен Арыстанбек Абдулдаев. Чындап адам көп жыл жашады. Жашоого жаралганда адамда ошо сүйлөө мүмкүнчүлүк болгон эмес, адамда. Ушул кыргыздын байыркылыгынын да бир белгиси ушул. Табиатка жаралган экенинин, эл экенинин да белгиси бир ушул. Себеби ушул кыргыздын 78% сөзү бир муундан турат. Муну тарыхчылар да тактайт мезгили келгенде. Ошол сыңары адам жаралганда сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок жаралып, турмуштун мукташтыгынан сөз пайда болуп, турмуштун мукташтыгынан чокой же чарык, малдын терисинен, жүнүнөн, турмуштун мукташтыгынан ошол малдын жүнүнөн, табыгый жыгачтан, темир доору келе электе. Кайыштан, ошо килейи жок жыгачтан, артса бир атка жүк, жайса бир атанын балдары бата турган бос үй, бос деп коет турайбы, ак деп бизде. Ак жүндөн жасалса дагы. Ошо бос үй пайда болуп, анан кайсы бир улуттар темирди иштетип таап, темирден урушканга кылыч найза, жерди казганга соко, турмо дегендей, анан ошо темирди техникага айлантып, азыр ошо техника доору бүтүп, азыр теңирчилик, кыргызчылык же ааламдашуу, ааламдык деген заман келди. Ошо өткөн чагыбызды эволюция деп айтсак болот. Өсүү жолу деп айтсак болот. Бала деле тили ооз жок жаралат, салыштырмалуу айтсак. Анан ошо үй бүлө кандай сөз сүйлөсө ошого жараша тили чыгат. Кыргыздын балдары орусча сүйлөп калганы, мисалга күбө, жана башка өлкөдө жашаган балдардын башка тилде сүйлөп калганы. Ошентип тили чыккандай, ошентип бир нерсеге жетилгендей, аң сезими жеткендей, анан жетилген кезде, гени жетилген кезде эне ата болуп, чоң эне чоң ата болуп калгандагыдай, адам дагы ошол салыштырмалуу ошо адамдын да ошол бала кезден, өспүрүм кезден аң сезим өскөндөй, барып ушу гени сөөгү жетилгендей, азыр дагы ошо эволюция жолу менен адамдын көп жылдык эмгегинин, тажрыйбанын негизинде ушул жаңы доордо адамдын гени жетилди, сөөгү жетилди, клеткасы жетилди, бош жаткан каракыш мээси ишке түшөт. Же болбосо ошо бала өспүрүм болуп, алей болуп төрөлүп, наристе болуп төрөлүп, периште болуп төрөлүп, анан өсүп отуруп, аталык деңгээлге жеткендей, чоң аталык деңгээлге жеткендей, адам дагы ушул көп жылдык эволюциянын негизинде ушу Кудай арбайлык сыпатка жеткен заман болду азыр. Мына техника ойлонуп табылды. Ушу техниканын ойлонуп табылышында ушу ааламдан так берилет. Бул ушу теңирчиликке гана элчилик кылат деп. Теңирчилик десе бир эски дин катары, бир чектөө катары, бир улут колдонгон катары кабыл албаңыздар. Себеби теңирчилик дегенди сырттан келген агым диндер элге жаман көрсөтүп койгон. Теңирчиликте сөөгүн асып койгон, теңирчиликте өрттөп койгон же жана башка деп. Теңирчилик деген бул сен кече бала элең, бүгүн атасың. Кече бала элең, бүгүн жестесиң. Жестени жесте дейт да.
Атаны ата дейт, эртең чоң ата болсоң чоң ата дейт, кайната болсоң кайнатам дейт. Ошол сыяктуу бул теңирчилик деген сөздүн мааниси бул жаңы доордо адамдын ошо теңир кереметине жетиши, теңирдей сыпатка калыптанышы, теңирдей адамзатты тегиз карашы, тең карашы, теңир кереметин иштетүү, теңирдей тең болуу, теңирдей тең көтөрүү, жаман менен жакшыны, ак менен караны, ысык менен соокту, оор менен жеңилди. Ошону улуулук деп коет кайра бир кырынан. Доордун аталышы өзү ошол теңир. Теңир деген бул аалам. Ошондуктан ааламдашуу деген ушул. Ааламдыкдашуу деген бул ааламдык түшүнүккө өтүү. Кайра ошо улуу кыргыз улутка бөлбөйт. Эгер өзү утулат, соттолот демекчи, ошо кыргыздын ошо теңир сыпатка жетиши. Мына ошентип отуруп жаңы доор башталды, урматтуу журтум. Мисалга өткөндө айтып өттүм, эми ушул ааламдан берилет. Эски Кудай банкрот болду деп берилет дедим. Ал иньян болгон, ал тозок болгон деп берилет ааламдан. Анан жаңы Кудай пайда болду, бул арстан алай деп. Ал бейиш, ал ок деп айтылат. Адамзаттын, ааламдын, табияттын, медицинанын, диндин, байлык бийликтин, арбайлардын, адамзаттын огу, ядросу деп берилет. Эми ошондо кайра да салыштырып айтайын. Ааламдан берилет. Сен ошол жаңы Кудай экениңди айтпасаң, адамзат багытын таппай атат депчи. Анан кайра салыштырганга туура келет. Эски Кудай, иньян деген эмне деген сөз дегенде, эски Кудай деп жүргөн адамдар экиге бөлүнүп атат. Канча бир багытка бөлүнүп атат. Иньян ак кара пендечиликтен чыга албай атат. Эски жашоосунан чыга албай атат. Тозокко түшөсүң депмиш болот да, өздөрү тозокто жашап атат. Эски жашоо өзү тозок. Могу көз эски пендече жашообуз өзү тозок. Эми ушу жашоодо эле, могу жашоодо эле эми адам бейишке чыгат. Ошо бейишке чыгаруучу бул арстан алай. Бул жерде так берилет. Диндерди бириктирүүчү, адамзатты бириктирүүчү, бейиштин жүзүн ачуучу кеңештин ээси арстан алай делип. Эң кызык жери бул ааламдашуу деген сөздө адамдын ошо ааламдык түшүнүккө өтүп кестүүсү. Адамдын улуу күчтөрдүн ролун аткарыш керек экендиги, ошол түшүнүктө жашаш керек экендиги, бул эң татаал маселе ушул болуп атат бүгүнкү күндө. Көктүн каалоосу, Кудайдын, арбайдын, улуу күчтөрдүн, ааламдын каалоосу ушул болуп атат. Анан эң кызык жери мына ошол чоң ааламдын келип арстан алайды кийип алуусу. Эми арстан алайдын сөзү закон болот. Анткени ошо сыпатка калыптанды, ошого даярданды, даярдады. Пайгамбарды деле жаратыптыр. Анан 40 жашка чейин соодагер эле болуптур, анан 40 жаштан кийин байланыш берилиптир дегендей эле, ошо бизди дагы, мен дагы ошо 40 жашыман өткөндө анан ошо чоң энергия жайгашып, анан мына ушул күн болду. Эң кызык жери. Ойлонуп көрсөң, пайгамбарлардын жашоосу, же болбосо ошо кезде мезгил жеңил болгон. Эмнеге деген ал кабарды гана берди. Ошо улуулукка үндөдү. Ал улуу сыпатка адамды алып өтө алган жок да. Ал пендечиликтен адамды чыгара алган жок да. Анда энергия иштеген жок да. Ал дүйнөнү тегеретип тегиздей алган жок да. Ал жалган жолду жаба алган жок да. Ал чыныгы дүйнөнүн жүзүн ача алган жок да. Мына Лейлинди дагы бирөөлөр айтат. Эми өзгөртүү киргизген адамды пайгамбар десе болсо анда Лейлин деле бир кыры ошондой адам да деп. Лейлин деле тегиз жашоо алып келди. Ооба, байды банкрот кылды, ортого салды,
кембагалды көтөрдү, окутту. А бирок адам андан пендечиликтен чыгып кеткен жок да. Ааламдык түшүнүккө өткөн жок да. Өлүмдөн, оорудан кутулган жок да. Азыркы доор өлүмдөн, кадимки эле өлүп калган жашоодон кутулуп атпайбы? Бул жаңы доорду Арыстан Алай ошого өткөрүп атпайбы? Тозок жашоосунан, тозок түшүнүктөн жана кышынан, кырс мүнөзүнөн кутулуп атпайбы? Керек болсо Арыстан Алай табиатты жазга айлантып коюп атпайбы? Мына ошентип отуруп ааламдык. Анан бул жерде так берилет дагы ошо. Кудайдын ордун адам аткарганда анан алтын доор бейиши курулат деп берилет. Карасаңыз, ошол эски Кудайдын банкрот болгону. Же болбосо мага ушинтип берилет. Сен эски Кудайдын энергиясын сиңирип ал, ошо закондорун сиңирип алсаң ал жоюлуп кетет. Анан сенин анатомияң боштондукка чыгат, анан алтын доор курулат деп. Ооба, муну азыр ар бир адам кабыл алышы да кыйын. Арыстан Алай же болбосо мындай түшүнсөңүздөр болот. Мына ар бир адам ошо ааламдык түшүнүккө өтүш керек болуп атат. Арбайга айланыш керек болуп атат. Же Кудай сыяктуу жаратуучуга өтүш керек болуп атат. Бул доордун талабы. Ошолордун биринчиси же жол башчысы Арыстан Алай өттү десеңиздер, сизге ошол жеңил болот. Мына менин аркаман Арыстан Алай адамзаттын жолу, бышкан ашы, алтын казынасы, жаны деп берилет. Мына бышкан ашыңыз, сиңирип алыңыз. Алтын казынаңыз, казып алыңыз. Ошентип дагы бир кыр айтып өттүм эле. Кыргыз бул, эгер эслешитайт, мындайча айтканда, вселенная деген эми сөз бар, түшүнүк бар. Вселенная и земная деген жашоону элестетсек, ошо вселеннаянын ээси кыргыз экен деп. Муну ар дайым айта жүрүшүм керек, себеби кыргыз өзүн тааныш үчүн. Эгер каныңыз кыргыз, таныңыз кыргыз болсо, тегиңиз кыргыз болсо, ошо кыргыз ааламдын ээси экенин кантип далилдегенде ааламдык дастандары, ааламдык аттары, ааламдык түшүнүктөрү, ааламдык көз карашы, улуулук ошол, улуулук да ааламдык деп сүйлөсөк болот жаңыча. Ошо улуу түшүнүгү, улуу салттары, улуу маданияты, ааламдык маданияты, ааламдык салттары, ааламдык түшүнүгү, ааламдык көз карашы, улутка бөлбөгөнү, керек болсо чөптүн да жаны бар деп карагандыгы. Караңыз. Анан ал бул табигый жашоого кызматка келиптир, табиатка. Анан ошо жерден, анан жер жашоого алдырып алгандыктан анан же журтубуздун бага ачылбайт, же журт ордун өзүн таппайт. Багынын жогу кыргыздын. Же башка улуттар байып, башка улуттай байып кетпейт. Ошондуктан кысылып калды. Бүркүттап келип эле бир тоо кепеге камап койгондой болду. Сен деле канаттуусуң депчи. А жерде же бага ачылбайт, же духу көтөрүлбөйт кыргыздын, же алардай ойноп күлө албайт, же жумуртка чыгара албайт дегендей эле бир кеп. Эми анан ошо кыргыздын жолу эми ачылып атпайбы? Ошон үчүн кыргыз баш жалмашканы менен батыш мыйзамы жетектеп турса кантип кыргыз оңолот? Ааламдык жашоо келип атса, жердеги түшүнүк адам кантип, түшүнүктөгү башчы кантип кыргызды оңдоп кете алат, жолун таап бере алат. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү кайнап батпай эчтекеси окшобой аткан ошол. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мындан ары ошо ар бир дегеле адам, биринчи кыргыз, мен жалгызмын деп, мен жесирмин деп, мен жетиммин деп, мен бир байкушмун деп, мен бир бактысызмын деп жашаганга болбойт. Мындан ары ошол мен улуумун деп жашашыңыздар керек. Ошондо улуу энергияны чакырган болосуз. Ушул энергияны сиңирген болосуз. Ушул улуу энергияны иштеткен болосуз. Мына караңыз. Улуу энергияны иштеткен болосуз. Улуу энергия улуу түшүнүк менен келет. Анан чындап эле сиз улуу энергиянын ээсисизби? Ооба, улуу энергиянын ээсисиз. Далил кана дегенде, сиз улуу дүйнөдөн жаныңыз келген болуп атпайбы?
жан танды кийип алып бул жерде кызмат кылган болуп атпайбы? Кайра буга далил. Баланчаке кайтыш болду деп атпайбы? Жаныңыз кайра аламга кайтышып атпайбы? Таныңыз гана өлүп атпайбы? Тыйлаңыз. Сиз улуусуз. Мен улуумун деп жашаңыз. Мен пендемин дегенге болбойт, мен кулмун дегенге болбойт. Кайра эле, эмнеге десең, кулга кулдай түшүнүк, кулдай түйүшүк да. Баягы Кудай сактансаң сактайм дейт го. Же болбосо уборщицанын орду уборщица да. Кыргызды бул жерде так берилет. Же жаңы доордо сен сыйынып жашаба, сырдашып жаша. Сыйкыр касиетиңди иштейт. Кайра эле эмнеге сыйынбашым керек Кудайга деп ойлонуп көрсөңүздөр, 6 катар аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн турбайбы? Сенин жаныңда деле ааламдан келген эле жан да. Сен кайра ошондой эле ата бабанын арбагына жалынган болуп атпайсыңбы? Аллагабы? Жок, Алла сени көрбөйт, билбейт, иши да жок. Сени Алладан кийин ата тег арбайт эйлеп атпайбы? Ошондо эки дүйнөнүн ээси адам болуп атат. Мына ушул эфир убагында WhatsApp'тан жазып калышат, аркаман айтып калышат, чалып калышат, ушу энергия жүрдү, эстедик, буту колубуз чымырады деп. Ошо арбайлардын мени актап атканы. Мына урматтуу улуу журтум, ушинтип бир бышыктап алалы баш жагын. Мен ошол көрөрмандарга, жан дүйнөсү жарыт адамдарга, ушу Кудайдын кулдарына эскиче пенделерге түшүндүрүп айтып койгум келет. Мо WhatsApp'ка сиз суроо кылып атасыз, сөгүнүп жазып атасыз. Ушу WhatsApp'та отурган же менин тегерегимде жүргөн адамдар дагы утушка ээ болгон кыздар, балдар. Алар да бир чоң кызматын кылып атат. Сизди ошол кор жашооңуздан, көр түшүнүңүздөн чыгарайын деп атат. Ошол сөздү жазсаңыз, ошол замат күйөсүз, ошону жакшы билиңиз. Кырсыгасыз. Жасып да көрүңүз, сөгүп да көрүңүз. Анан ошол убакыттан ашып кетсе 1,5 айга жетпейсиз. Кыйналып каласыз. Алар жеке кызыкчылык кылып аткан жок. Ал бир партиянын лидери мактап аткан жок. Жалган иш жасап аткан жок. Ал сиздин маданияттыгыңыз, ал сиздин билимсиздигиңиз, ал сиздин өттө жан дүйнөңүз жардылыгын гана билип атат, көрсөтүп атасыз. Мен такай эскертип айтам. Мээң жетпей турса, кичине учурчак тутунуп тур, эртең кичине өсүп каларсың. Мээң жетпей атса, такыр эле настроенияң бузулуп кетип атса, бул эфирди көрбөй деле кой. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ал бирөөнүн кызы, ал сенин кызың. Сен мени жаман де. Анда сен менден артыксыңбы? Кел, экөөбүз мындай аң сезим салыштыралы. Артык эмессиң. Сени мен жаман дейин. Сенден менин акем же эжем артык эмес. Ошон үчүн мындай көз карашты терең ал. Көрдө тозок болсо сен көрүп келген жоксуң. Ошону жакшы бил. Көрдө бейиш болсо сен көрүп келген жоксуң. Сен көрүнө тозоктон чык. Тозокко эмне жетелеп барат, ошондон чык биринчи. Ыймандуубуз дейсиздер да. Ыймандуу адам улутка бөлөбү? Ыймандуу жерде согуш болобу? Ыймандуу жерде бүгүн кырсык болобу? Мындай көрүнө караңыздар. Мына Арстан Алайдын айтканын көк асман ээлери, ыйык адам күчтөрү, ыйык табият күчтөрү коштоп колдоп мөөр басат делет. Мен өз гана милдетимди, ишимди аткарып атам. Менин тегерегимдер да өз милдетин аткарып атат. Сиз алыссыз, ал түшүнүктөн өтө алыссыз. Күйүп кетпеңиз. Ата жолунда
айтылат. Бул арбакты жок деп коет. Же а деп койсо, арбакка тил тийгизген үчүн күйүп кетесиз. Аалам күчтөрү менин кызматымда. Эмнеге кызматымда дегенде, ошолордун аманатын айтып атам. Арыстан Алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү дейт, ошолордун сөзүн айтып атам. Кылар иши дейт, кылып атам. Көрөр көзү дейт. Ошондуктан жан дүйнөңөрдү өстүрүп, улуулукка өткүлө. Жан дүйнөң өспөсө, энергия тегерегибизде эсиңерден чыгарбагыла. Энергия бул арбай, энергия бул дух, энергия бул улуу күч. Ал сенин оюңду окуп турат. Көргөн ишиң эмес, кылган ишиң эмес, жаман жакшы. Сүйлөгөн сөзүң эмес. Ойдун ээси бар дегендей. Ага ишенбейсизби? Ишендирип коет. Түшүңүздөн береби. Ошондуктан эскертип коеюн. Бул чындык. Сиз дагы бир кызматчыңызды колдойсузбу? Мен жибердим эле деп. Анысы кандай дагы көк асман мени колдойт. Менин тегерегимде кызматчыларды колдойт. Ата теги арбай. Эгер колдой албаса, анда айланат беле бир адамга. Ал бийлик жүргүзө алабы? Ал өктөм сүйлөй алабы? Ал шарт окуй алабы? Эскичиликтен чык деп. Пендечиликтен чык деп. Мен айтып гана коем, ааламдан берилет. Сен өпкө болуп өкүрүп койсоң эле өзүбүз бүтүрөбүз деп берилет. Ошондуктан эскертип коеюн. Жан дүйнөң жарды болуп атса, нервиң кайнап атса, эшикке чыгып алып, же бир башка киного көр. Керекпи, көрүп атасыңбы? Сен ар жагын түшүнгөнгө аракет кыл. Жаман сөз айтып, жаман сөз жазып, менин улуумун, ошон үчүн улуу ой чыгат, улуу сөз чыгат. Сен пассың, ошон үчүн ичиңде эмне болсо ошону бересиң да. Сасыксың, ошон үчүн ошону айтасың. Мына урматтуу улуу журтум. Шарт, Арыстан Алай шарт гана окуйт. Аткарбаганга аргаңар жок. Пендечиликтен чыккыла эң биринчи. Кырсык болуп атат. Азыр ден соолугунан, ишинен, малынан, пулунан 27 кырсыкты мына ааламдан берилет. Кудай буйругун түшүрдү. Эмне деп түшүрдү? Кимге түшүрдү дегенде, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга, Кудайга жарактуу, жөнөкөй, жакын болгондуктан кыргыз журтуна берди. Өткөндө бирөө молдоке кеп кылып атат бир эфирде. Шүгүр деген сөз арабча экен деп коет да. Күлкүң келет, эми кай жериңер да чаптай, кайсыны чаптайсың эми? Арам деген, адал деген бул кыргызда эле сөз бар өзү элечи. Аны халал деп анан мисалга биринчи улутуңду таанып ал. Журтуңду таанып ал. Анан мындай бийикте болсаң анан көрө аласың. Дин кайсы орунда, саясат кайсы орунда, пендечилик, көр, бейиш жана башка. Улуулук өтө болот. Бийикте болсаң анан түшүнүктүү болот. Ошол сыяктуу Кудайдан кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан касиеттүү кабар кыргыз элине түшүп атат. Эми настроение болсоңор дагы настроение болот. Кимге түшүп атат дегенде, бир диндеги же бир эски майда түшүнүктөгү адам аян байланыш алган жок. Кудай сүйгөн адамдарына берет. Жакшы көргөн адамдарына берет. Сен деле бир ишенген адамга иш тапшырасың да. Бул сыймык эмес, бааламдык ишти аткаруу. Карасаңыз. Ойлонуп көрсөм билбейм эми дүйнөдө кайсы жылы чыккандыр. Динде жүргөн бир окумуштуу чыкканын көрбөдүк. Мейли 70% дүйнөлүк мусулман болобу же бир башка динде жүрөбү. А кыргыз чектелбегендиктен, ишеничи 5 болгондуктан анан Кудай берип атат. Кудай эмнеге илим берди? Дин берген жок, ушуну жакшы билиңиздер. Диниңерди өзүңөр тутуна бергиле. Илим берди, билим берди, ааламдык сабак берди. Эмне деп? Ааламга өс деп. Ишенич берди, дух берди. Керек болсо ошо арбайдын ролун аткар деп берди. Кызмат кыл деп берди.
ааламдык мына кырсык адам ааламдык кызматын милдетин аткарбаса Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Кырсык кайсы? Бирөөлөрдүн ден соолугунан кармап атат, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн ырыскысынан, бирөөлөрдүн төрөтүнөн, бирөөлөрдүн түшүнөн аң сезими жабыркайт, дилине салат, бала чакасынан буюм жоготот, малы кырсыгат, пикир келишпестик, түрдүү табыгый кырсыктан. Ичкилик себеп болот, турмушунан, мүнөзүнөн, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен. Санап отурсаң 6-7 өсүнөн сен кырсыгып атасың. Сыртына жара чыгат, дене мүчөсү жарым жандуу болот, операция, өңүнөтө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетет. Себеп чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзүң кунсуз, өтүмсүз. Кээ бир адамдын көзүнө касиеттүү күчтөр көрүнүп эскертет, бирөөлөрдүн кулагына үндөр алат. Айтор, могу пендечилик жашоо, тынч жашоосу бузулат. Эми өзгө күчтөрсүз өзүңдүн алсыздыгыңды, аларга көз карандылыгыңды билип ал. Ошо ата Тегербайга мазар ээсиби, жөлөмө күчпү, энергиябы, инопланетанбы, периштеби? Алсызсың. Мейли мурун атеист болуп жашасаң, азыр жашай албайсың. Мурун диндеби, же бир жолу байлыктабы, бийликтеби, журналист болсоң да жашай албайсың, анткени сенин жаның аркылык башкарат. Бул кырсыктан Кудайдын сыноосу. Сыноосу эмес, бул талабы. Сунушу. Ошол мына бүгүнкү күндө кырсыктан адам кутулуш үчүн эмне кылыш керек? Дүйнөлөшүүнүн эң чоң проектиси бул ааламдан берилет. Долбоору. Түндүк бул арыстан алай деп берилет. Түндүк түбөлүктүүлүктүн коломтосу бул арыстан алай. Түндүк арбайлардын ыйык күчтөрүнүн өзгөчө кароосундагы адам. Түндүк бул шам бала. Түндүк бул чоң аалам. Түндүк бул жаңы Кудай. Ага кимдер илешеткен? Ууктар болуп. Ууктар бул кыргыздар. Калыстар, эгер сизде калыс болсоңуз сизде касиет бар. Демек касиет болсо сиз калыссыз. Адамдар, адам сыпат болсоңуз, пенде эмес, кул эмес, адам. Арбайлар, тарыхчылар, саясатчылар, окумуштар, журналисттер. Булар ушул илимди алат, түшүнөт. Кызмат кылса, анан кырсыгы токтойт. Кимге кызмат кылат? Керегелерге, бул карапайым элге, улуттарга, жаңы урпактарга, жаштарга, манасчыларга, көз ачыктарга, дубаналарга. Караңыз, ууктуу кызматыңыздарды аткарыңыздар. Уук түз таяк боло албайт, ада бир ийленет. Саясатчылар бүгүнкү күндө Кудайдын, ааламдын, арбайдын, өзгө күчтөрдүн талабы адамзатты улуулукка өткөрүү, ааламдык түшүнүккө жеткерүү, пендечиликтен чыгаруу. Журналисттер, бул сиздердин кызматыңыздар. Калыс болсоңуз, сиздердин кызматыңыздар. Карапайым адамдар келип ошо илим алып, чөйрөсүнө, элине, жакындарына сабак өтүп атат. Анткени алар калыс, анткени адам алар. Ааламдан берилет. Ооруну оомат деп ал бил дейт да. Кырсыкты бул кызмат деп бил дейт. Ооруп калганыңыздарга сиздер сүйүнүңүздөр. Эгер оорубасаңыздар, сиздер изденбейт элеңер. Оорубасаңар, ааламдык түшүнүккө өтпөйт элеңер. Ооруп келип бизде ооматын алып кетет. Эмнеге дегенде ооматын өлбөстүктү түшүнүп алып атат. Улуулукту түшүнүп алып атат. Пендечиликтен чыгып алып атат. Анан ушу денесин бошотуп, улуу түшүнүккө өткөндө эле 80-деги кемпирлер келет. Оорудан айыгып атам. Жакшы. 70-ден өткөн адамдар келет. Оорудан айыгып атам. Жакшы. Болбосо 80-деги кемпирди же ошол жаштагыларды ким алдайт? Алар ошол далай жолду басып өткөн, далай жерге барган. Далай ата жолу, агым диндерде жүргөн. Ошо оорунун айынан, кырсыктын айынан. Келди, кутулду. Улуулук өттү. Эмнеге ол кутулду дегенде? Түшүнүгүң канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан, оор суркоодон кутуласың. Денесин бошотту, өзүн боштоондукка чыгарды. Алынын келишинче адамзатты үндөдү. Биз тетир жашап алыппыз. Азыр ааламдык жашоо башталып атыптыр деп. Бир гана жолуңуздар азыр
урматтуу улуу журтум, ар бир адам деги эле жүрөгү согуп турган ар бир адам улутуна жынысына карабай дейт. Алтын доорду курууга жоопкер дейт. Ал эмне деген түшүнүктө ошол мо тозок отунан адамзатты чыгаруу. Мына да бир сүрөттөрдө бар. Жер жашоосу өзү тозок оту деп берилет. Бейиш оту бул жаңы доорду. Ошон үчүн бейиш деген бул ошо жанагы ошол арбай сыпатка өтсөң, арбайда эмне кайгы барбы? Периштеде эмне капачылык барбы? Же бир пендечилик түшүнүк, же ош пендечилик бир түйүшүк барбы? Ошон үчүн улуу кыргыз, улуулугуңду тааныбасаң, улуттарды ээрчип адашсаң, ар улуттун улагасында каласың деген ошол. Сен улуусуң. Улуу высшие силы деп коет го. Улуу күчтөрдөй касиетиң бар. Тааныбасаң ана сени көрүнгөн депсей берсин. Улуу кыргыз деп чыксам, жазуучулар макулдабай ушу китеп чыгарарда. Уюткулуу кыргыз деп жасалды. Эми ааламдан улуу деп атса не кылабыз? Великая Британия деген деле бар го. Улуу Британия деген мамлекет. Великий. Алар деле айтып атпайбы өзүн? Ал эмне ошо кыргыздан улуу экен, эгер чын-чынына келгенде. Ошондуктан мен өзгө күчтөрдүн кароосундагы инсанмын. Мага карама каршылык өзү жок. Аткарбай койгонго да аргасы жок адамдын. Мен бир түйүшкө салып аткан жокмун. 5 убак намаз оку. Же Каба Ташка барып келе 200 000 сом коротуп деген жокмун. Сен табыгый илим алып алчы, жөн эле мындай эле табыгый, естественный эле. Анан улуулукка калыптанып алчы деген эле талапты коюп атам. Арыстан Алай көктүн жүзү, көктүн өзү, көктүн сөзү, көктүн ою, көктүн оозу деп берилет. Мен ошол көктүн гана оюн, сөзүн аткарып атам. Адамды пендечилик жашоо жоюлуп кетет, эки дүйнө жоюлат деген, пендечилик жоюлат. Жерде жашайсың, бирок пендечилик түшүнүктө эмес. Пендечилик түйүшүктө эмес, пендечилик ооруда эмес. Оорудан кутулгуң келеби азыр? Пендечиликтен кутулсаң, оору ошо пендечиликте болгон, ал жоюлуп кетет. Мына урматтуу улуу журтум. Мынау сүрөт бул дүйнөлөшүүнүн проектиси. Журналисттер, чет тилди билгендер, көптү көргөндөр, көптү анализдеп жүргөндөр, кызматыңыздарды кылыңыздар, бир утушуңуздарды алыңыздар. Дүйнө эли куткаруучу издеп атат. Рактан, оорулардан, мо кыйынчылык кырсыктан, табияттын ишаратынан, өрттөнбү, оттонбу, сууданбы, таштанбы, жер титирөөдөнбү, вирустанбы, куюнданбы. Бул ылгоо жүрүп атат. Ошон үчүн куткаруучу деп берилет ааламдан. Арыстан Алай, сиз куйруктуу жылдызсыз деп. Ал жөнүндө дагы бир көрсөтмө чиймелер бар. Бул ааламдан берилген эле иш. Көрсөтмө курал. Өткөндө ошо эфирде айтып өттүк. Мына эски Кудай сизди пендечиликтен периштеге айланткан жок да. Же болбосо ошо эки дүйнө бириккенде арбайлар келип, инопланетандар же инопланетан, башка планетанын, бийик дүйнөнүн өкүлдөрү келип, адамзатты улуулукка үндөп атат. Ошонун ишаратын Арыстан Алай айтып атат. Ар бир адамды ал операция кылып атат деп берилет ааламдан. Ал кантип эле ар бир адамды операция кылат деп ойлонуп калчу элем. Ошо кийип алып, энергия кийгендиктен, энергия менен ооруган, нурданып аткан, энергияга бөлүп чыгарып аткан рак, шишик, писик оорусун медициналуу келбей атат. Арбайдын же нурдун же энергия же инопланетанга адамдын кол күчү кантип
айыктыра алат. Ошондуктан өнүккөн жердеги техникаң, билимиң жоюлуп жок болуп атат. Бир гана доор же аалам мыйзамы даба болот деп берилет ааламда. Бул Кудайдын сөзү. Ыйман деп берилбейт ааламдан, сыпат деп берилет. Кана арбайлык сыпатка өтүңүзчү. Арбайлык сыпатка өтсөңүз сиз каякта ак караны кеп каласыз. Каякта бир анан тозокту кеп каласыз. Тозокко түшөсүң да, оозуңа өзүң эле албай каласың да. Ааламдык түшүнүк өткөндө сиз кайдан ууру кыласыз? Өзү эле колу тартпайт, өзү эле оозу сүйлөбөйт, унчукпастык өтүп калат жана улуу кишилер деле майда сөздү сүйлөбөйт. Же болбосо майда балдарга илешпейт, кийлигишпейт дегендей эле. Анткени анын түшүнүгү бийик, ал басып өткөн жол, ага маани бербейт. Ыйман деген сөз ылдый жакта калып атпайбы? Сиз оюңуз аалам, сиздин оюңуз адамзат, сиздин оюңуз табият болуп калып атпайбы? Пендечиликтеги уруш, ушак, дос качып калып атпайсызбы керек болсо? Ооба, мен үчүн да жеңил болгон жок. Калыптанганым, ошо касиет жайгашканым, энергияга толушум, элчилик кылышым, ошону түшүнүш, сиңириш, ирээттеш. Ошо чоң ааламдын жайгаштырыш, ошо энергияны батырыш. Өзү аалам өзү ак да. Ал ак дегендей бул аалам күчү ак. Ошон үчүн ааламга жан учуп, агарып, анан кайра наристе, периште болуп жаралып атпайбы? Бул ак күчтөр кара адамга жайгашпай атат да. Аны үчүн агарыш керек болуп атпайбы? Агарыш үчүн ааламдык түшүнүк өскөн сайын анан баягы бийиктеген сайын мөмөн көбөйгөндөй, сен агарган сайын анан жолуң ачылып, агарган сайын, изилденген сайын, өскөн сайын, пендечиликтен чыккан сайын, коштошкон сайын анан периште жана башка күчтөр жайгашып атпайбы? Туруп атыңа, келбетиңе, клеткаңа. Бай бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей, тетирсинче көңүлүңдү тынчтансаң, көкүрөгүңдү тынчтансаң, жан дүйнөңдү тынчтансаң, анан жайгашып атпайбы алар? Ошондуктан бул мага да жеңил болгон жок. Бул кыргыз эчтеке эмес. Мен жаңы кудаймын. Эски кудай банкрот болду. Ал адамды кийип алды деп. Мен эртең дүйнөгө чыгам. Кыргыз түшүнө албаса дүйнөдө изденип аткан, издеп аткан, ушундай болуш керек эле деген адамдар азыр адамзат толтура. Биз кара түйшүк курсактын айынан жашай албай атсак, ошону бир түйшүгүнөн чыга албай атсак, дүйнөдө байып алган, марып алган, өлгүсү келбеген, дүйнөнү бийлегиси келген, изилденген адамдар көп. Шамбаланы ошон үчүн издеп жүрөт да, Шамбалада жан экен, ал да арстан алайды кийип алган. 2014 жылы. Ошондой анан ал жан кийген анан адамзат боштондук үчүн күрөшкөн. Бул жөн эле мен сөз сүйлөбөйм да, мен ошо энергия жөнөтөм. Ышкырып шамал чыкыргандай. Ой менен иш бүтүрөм. Демек, Кудай ой менен иш бүтүрөт экен да. Анын астында ата тек арбайлар 7 катар дүйнөсү иштейт экен да. Адам атанын энергиясы арсталайды кийип алган дейт. Адам атанын энергиясы кийип алса анда анын астында карбай периштелер кызматта да арстан алайды. Кайра эле мына адамдар кызматта. Өсүп алган, ишенип алган, түшүнүп алган мына WhatsApp'тагы жооп берүүчүлөр ынанып алган, сиңирип алган мындайча айтканда. Мына ошолор дагы энергия жүргүзөт. Ошолорду энергия өткөрөт, ошолорду элчилик кылат, ошолорду сабак өткөрөт. Ошондуктан анан бирөөнүн көңүлү Кудайдын көңүлү. Бирөөнүн көңүлүн оорутсаң, Кудайдын көңүлүн ооруткан болосуң. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганың, талкалаганың Кудайдын көңүлүн
булгаганың, талкалаганың. Жарандар да Кудайдын жаратканы. Сен сотто, сен теске. Бирок эгер укугуң болсо, ошо улуулук сыпатка отурган болсоң, анда тескеп соттой аласың. Укугуң жокпу? Бирөөнү ушактаганга, кемчилигин издегенге болбойт. Тетирсинче өзгөдөгү кемчиликти өзүмдө жокпу деп изде. Өзүңдө жокпу деп издесең кемчиликти, ааламдан келаткан кырсык сага касиет болуп чыгат. Сиздин укугуңуз болот. Качан? Ошо ааламдык түшүнүккө өткөндө. Керек болсо ааламдан так берилет. Бардыгы деле адам апапак кийинип алганга болбойт депчи. Акты ким кийет десе, акты ошо ааламдан кабарым бар деген. Ушу жаңыча. Элге мен үлгү боло алам, жол көрсөтө алам деген адам гана ак кийгенге болот. Эгер ошо ак кийимге туура келбесең, анда упурап күйүп кетесиң дейт. Караңызчы. Ак кийгенге укугуң жок азыр сенин керек болсо. Кээ бирлер ошо носкисине, ич кийимине чейин ак кийип алат, ылдый жагына. Упурап кетесиз. Себеби аалам өзү ак. Ошон үчүн жанагы ак деген актыкты ошо малга, буюмга кыргыздын ыйгарбаганы, хуйт деп койгону, босат деп койгону, кысылат деп койгону, бос үй деп койгону, акты адамга, анан ааламга гана ыйгарганы. Акты кечинде чыгарба дегени. Эң коркунучтуу, адамга кооптуу жылаан келсе да ошону ак менен акырын эмден колуп чыгарганы. Келин келгенде агум менен, куда сөөк келгенде агум менен тосуп алганы. Ак жолтой болсун деп, ак жалгасын деп, ак жолтой болгула деп, ааламдан Кудай буйруган кудалар келди, ак келди деп. Азыр болсо шоколад шампан ачып калды. Энергия жок. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, сенин мени тескегидей кеп кылгыдай укугуң жок. Менин утушум көп. Ушуну жакшы билиңиз. Азыр каражаттуулардын эмес, касиеттүүлөрдүн доору болуп атат. Ошон үчүн каражаттуу батыш, каражаттуу адамдарды кырсыктайт. Кыргыз касиеттүү болгондуктан калыптанат, дүйнөнү башкарат. Кудайда эмне каражат бар дейсизби? Жарбайда каражат бар дейсизби? Касиет бар, актык бар, утуш бар. Ошон үчүн менин утушум көп. Мен көктөн буйрулган адаммын. Кызматымды аткардым. Сага кызмат берсе да ошону аткармаксың, бирок сен ак эмес, ар жактан буйрулган эмес. Улуу адамдын түбүн иче жүр дейт, сөзүн уга жүр дейт. Ал улуу эле адам. Мен көктөн буйрулган адам. Мен Кудай деп жүргөн адам эмес, мен Кудай тараптан буйрулган адам. Мен Кудай колдогон адаммын. Кудайдын ролун аткарып аткан адаммын. Бул жерде так берилет. Ошонун законун иштет, ошонун ордуна отур деп керек болсо. Соттогонго укугуң бар, тескегенге укугуң бар. Оксуң, сен Теңирдин отусуң деп, жомоксуң, сөзүң закон деп берилет. Ошентип бул жаңы доордо кыргыз бийлик кылат, башчылык кылат. Ошо соту менен, ошол асман жерге батыш чыгышка адамзатка огу менен. Бир окко келип айланат да, мисалы, аэропортко учуп кетет, бир ок катары, же авиабазага. Ошондуктан тааныш болалы. Өзүңдү да жаңыдан кабылда эртең. Бирөөнү да жаңыдан кабылда, болбосо күйө бересиң. Сенин тарыхың, менин тарыхым ал өткөн күн, бүткөн күн, бир күнбү, 1000 күнбү. Тарыхымда мен жаман болуп өскөндүрмүн, тентек болуп өскөндүрмүн, катын кетиргендирмин, эрге тийгендирмин, мисалга. Ал ошо касиеттүү адам, энергиялуу адам ошого барат. Ошондуктан тарыхына карап, ар жагын чечмелесең болот. Жаңыдан кабылда, өзгөнү дагы, өзүңдү дагы. Менин утушум көп, ушуну жакшы билиңиздер. Менин укугум көп бүгүнкү күндө.
Мен үчүн бул мамлекет башчы мага бир тыйын. Мен шарт окуйм. Аткарбаса кете берет чекесинен. Баарына шарт окугам. Азыркыга дагы. Ааламдашууга үндөңүз. Адамзат бир этап өтүш керек деп. Түшүмдө мен Путинди шайлап атыптырмын. Ошо шайланар деди. Анан айтып атам, Путин, ты спаситель всего человечества деп. Анан экөөбүз аябай кенен сүйлөшүп атабыз. Мурун жакшы сүйлөшө алчу эмес элек. Анан мен түшүндүрүп атам бул жаңы орду. Анан бир өйдө кыядан чыгып келип туруп, анан бир жайылган дасторконго калтырып кетип атам. Ошол сыяктуу бул жерде так берилет, аттуу баштуулардын иши арстан алайга түшөт деп берилет ааламдан. Антпесе булар баш ийеби? Эскичилигин кыла берет да бул. Кыла берсин, кырсыктап кете берсин. Мына бул жерде саясатчылар деп турат. Уукта. Калыстар, окумуштуулар, журналисттер. Биринчи ушулар кызмат кылыш керек. Кырсыктай берсин. Бир жыл өтөбү, бир ай өтөбү, анан түшүнөт. Биз эскертип айтып койбосом болбойт. Эмнеге уланасың? Сен билишиң керек да, жолуңду билишиң керек. Анан адашпайсың да. Болбосо, бая тупикте жүрө бересиң да, эски көз карашың менен. Калыстар айланайын, адамдар, кыргыздар. Уук болуп улашкыла. Мен короомду шыпыр деген эч ким жок, жөн эле өсүп ал. Кийим алып бер деген эч ким жок, жөн эле үйдө эле ал. Болгон амалыңды аялга, адамга 600 килограмм амал бердим деп берилет ааламдан. Аны эмнеге иштетет десем, өзөгүңдү өстүрүү үчүн иштет. Анан алтын доорду жарыялоо үчүн иштейт. Караңчы, өзөгүңдү эле өстүр, болгон убактыңбы, мүмкүнчүлүгүңбү, шартыңбы. Эң башкысы башчы болуп калып атпайсыңбы? Утуш алып атпайсың, жана мен утушум көп. Мына 10 жазы Вириетте белге алымдын келишинче жеткирип. Бул менин утушум. Европалап бардым. Дүйнөнү башкарабыз дегендерди иштеп. Адамзат биригип кетсе болду го, бизге ким башкарат? Аябай изилдендим. Россиялап жүрдүм. Ак үйүн, парламенттин лидер партияларына түшүндүрөйүн деп. СМБнын председательдерин ошо Россия, Кыргызстан спасут весь мир дегендиктен. Менин утушум өтө көп. Ааламда да ошондой. Кызмат кылсаң, анан айдын аягында же арка айдын башында зарплат берет. Жылда 13-чү зарплат берет, медал берет дегендей. Ошентип атып уткам мен. Ошентип атып мен керек болсо кыргызды утуп алдым, сактап алдым десем болот. Ааламдан берилет. Арстанлай кыргыз тукумун коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз булак деп. Ошонуңуздан эң биринчиден ушу мага мен көктүн жүзүмүн. Көз карашыңызды оңдосоңуз. Тетирсинче мен айткам ушул ааламдык билдирүү менен. Ушу мени эфирден эле көрүп, ушу пир тутуп койгон адамдар, туура деп койгон адамдар эле өзгөрүп кете берет экен депчи. Өсүп, оңолуп, түздөлүп, утуп. Эгер сен бүгүн динде жүрсөң, аксынба. Мен атамды ажыга жибергем, пулун коротуп. Мен мечит салган адаммын, сенден да өйдөрөөкмүн. Сенин утушуң барбы, мечит салдыңбы? Жок. Мен аалам үчүн тагдырымды тапшырып койгон адаммын. Мага пендечилик бир тыйын, жок нерсе. Ошон үчүн бул кыргызга өлүм да жок нерсе, бир тыйын. Мен кайтпайм бул калыстыктан. Анткени мен көкүрөгүмдө ошончо ишенич, бир жан кийген мындайча айтканда. Ошондуктан уттуруп албаңыздар, күйүп калбаңыздар. Зима не будет деп калат да бирөөлөрчү. Күлкүм келет ошол адамга. Ай, сен ар жагын түшүн ошол сөздүн. Сен муздап калгансың, сен өчүп калгансың. Сен муздап калдың, ичиң көңүлүң калдыбы? Көкүрөгүң өчтүбү, үмүтүң үчүлдүбү? Жашоодонбу, көз караштанбы, адамданбы, чөйрөдөнбү? Ошонун баары кыш деп аталат. Ошол кырс мүнөзүңөн кыш пайда болуп атат. Ошону жой сен да зима не будет бол. Мени мазактагандар өздөрү маскара болот, ааламдан так берилет. Анткени коргойт. Маскара болуп каласың, ал өзүңө минус.
Сен кайсы күндөн баштап кырсыксаң, мүмкүн ойлонуп көрсөң, мага мындайба пендече көз караш сүйлөгөндүктөн күйгөндүрсүң, аны да изилдеп көр. Ошондуктан бул менин талабым, ааламдык кызматыңарды аткаргыла, пендечиликтен чыккыла. Бир гана жолу ушул ааламдык илим сизди агартат, тазартат, бийиктетет. Жүрө бер, бирок энергия коротосуң. Жүрө бер, эртең өлүп каласың. Бул жерде өсүп кутулат же өлүп кутулат. Бул бурулуштан эч ким буйтап өтө албайт деп берилет ааламдан. Бул бурулуш. Шарт бурулду дегендей эле кеп. Ошон үчүн мен сиздерге шарт окуп атам. Канаанда чыкпайт белеңер бир молдо кожо бир мындай чындыгың болсо, чыкпайт белең бир саясатчы, андай эмес мындай деп. Окумуштуу чыкпайт белең, могу жер жок, сен могу активист момунтип айыктырабыз, башталышы мындай. Сеники туура эмес деп. Эмнеден башталганын билбейт, мен билем. Ал энергия менен тело бирикпегенде, адам эскиче туруп алганда эле энергия күйгүзүп коюп атат деп айтып атам. Ал энергия болгондуктан аны энергия гана айыктырат деп. Ал улуу түшүнүк, улуу рахат менен айыгат, башка лечение жок. Барбы далилиң ушуга каршы? Жок. Сен жердик окумуштуунун айтканын аткарып атасың, мен ааламдык окумуштуумун. Ааламга каршы эчтеке жок. Түш аян да ааламдан берилет, ал да чындыкка жатат. Адам айтып койгон сөз орундалбайт, ааламдык түш аткарылат. Бул ааламдык закон жеңип атат, бүттү. Бүттү, кыргыз утту. Ордуна отурду, утту. Эми тегерене берет. Şu өткөндө дагы азыраак жооп кылып койдук эле, үлгүрүшүбүзчө жооп кылалы. Чүмкөнүп алганды ээн жерлерге басканды жактырам. Адамдар көп жерди жактырбайм, жалгыздыкты жактырам. Бул өтө туура. Жалгыздыкта адам өзү каалап калат. Пендечиликтен чыкканда, мындай чыккысы келгенде адамдын сөзү да жакпай калат. Керек болсо бир тууганың да жакпай калат. Бул чындык. Бул ошо ичке бир энергиянын киргени. Анан чүмкөнүп албаңыз, бекинбеңиз. Келиңиз, ошо энергия алмашалы. Сиз өз чөйрөңүздү, мындай өз тобуңузду таппай атасыз деп айтсам болот. Андан сиз бейиште жашап жатасызбы? Ооба, мен бейиште жашап жатам. Менин жан дүйнөмдө бейпилдик, мен келечекти көрөм, билем. Жан дүйнөдө бейпилдик болгондон кийин бул жашоо өзү бейишке айланат. Мен бейиште жашап атам. Мен бейиштин жүзүн ачып койдум. Бейиш жашоосу жерде башталат. Периште келип жерде мисалга пендечиликте жашабайт да, бир корпусту кийип алып бейиште жашайт. Ошол көкүрөгүмдү тынчытат. Мына мен бейиште жашап атканым күндө ачылыш жаңылык, менин ушул бактым ушул, ырыскым ушул, мындай рахатым ушул. Бейиш, ааламга өскөн сайын бейиш башталат. Анткени тозок жашоодон кутулуп атасың да. Кыргыз оңолуш үчүн эмне кылыш керек? Кыргыз оңолуш үчүн өзүн тааныш керек, улуу эл экенин билиш керек, улуулукка калыптаныш керек, улуу ишин кылыш керек, анан оңолуп кетет. Кыргыз эми оңолот. Бул 2 жылда бир бурулуш болуп кетет. 2020-жылы чоң бурулуш болот. Ага чейин элде өсүү болот. Эл эскичиликти өстөрү эле күбүп коет. Өспөгөн жолду, ошо бийликтиби, дагы бир нерселердиби. Бул эл боштондук үчүн күрөшөт. Жан дүйнөсү деги эле азыр мындай так берилет, ушу улуу рахаттын даамын татып, мен жаратуучу түшүнүккө жетиштим депчи. Ошол эле улуу рахатты түшүнүп алса, мен жана эфир убакта денеңерди бош кармагыла дейм го. Ошо бир келгенде биз ошо улуу рахат менен айыктырабыз адамды. Отурумдукта дене ууланып кеткен, ошо улуулук өткөн кезде бул отурумдук жашоону адам өзү эле жерип баштайт. Ошол кезде бурулуш кылып коет. Бурулуштан кийин өтө чоң өзгөрүү болот. Болгон чөйрөдө. Бар болуңуз Арыстан агай, ар дайым сиз менен биргемин. Рахмат. Кыргыздын салттары шариятка туура келбегенине ким себепкер? Кандай жолдор менен салттардан кутулса болот дейт да бул киши. Ой, шарият эмне ал өзү? Ал өзү бир шарт ошол убакытта окулган. Шариятың бирин билбейм мен. Мага кереги жок. Анткени ошо ал пенде жашоодо болуп атат да. Адам ааламдык түшүнүк өткөндө ал кайра пендечиликке. Анда мектеп жашына барасызбы сиз, чоңойгондон кийин?
ошол менен жашайсызбы? Жашай албайсыз да, батпайсыз. Сиз тетир түшүнүп атасыз. Салт бул кадам сайын салтыңды колдон. Салт кайдан алынган дегенде, кыргызчылык теңирчилик бул өзү. Ааламдан келген акырет теңир сырлары нур дүйнөнүн түпкү нускасы. Бул чындык. Тетиринче салтыңызды колдонуп жашаңыз. Улууну урматтаңыз, аны капир же мусулман, анан палея дебей. Ата энеңин аурасынан калсаң, балада кырсык болот, бактысы жабылат деп берилет. Бул кыргызчылыкта. Эмнеге дегенде, ата энеде Кудайдан кийин эле ушу бала чаканы коргоп турчу аура болот. Демек эн атаңды сыйла. Же болбосо тетирсинче аны эн атанын ааламда оорду болбой калат, көрдө эмес ааламда жаны. Кайсы убакта дегенде балдарга багыттуу тарбия бербегендиктен балдар бактысыз болуп калды дейт. Караңызчы. Бул салт деген бул керемет жашоо эрежеси. Бул жөн эле бир мындай эле мисалга 5 убакыт намаз окуш үчүн убакыт керек да. Иштеп жүрсөң чөгүн истейсиңби же унитаз истейсиңби мисалга? Шарт жок. Бул салтты, бул кыргызчылыкты сен жөн эле басып баратып, машинада баратып эле ойлонуп, жазап, калыптанып өсүп кете берсең болот. Эч кандай условия жок. Карач, жөн эле бир керемет, боштондук. Адам өзүнүн касиетин кантип билсе болот? Адам өзүнүн касиетин биле албайт. Касиет деген бул улуулук сыпат. Эскиче эле мен сен касиетиң бар экен, анан сенин касиетиң жок экен, анан мен сага касиет берем деген бул көз ачыктардын сөзү. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо эмгегиң да бекер болот, эгиниң дагы кесел болот. Касиетиң болбосо сакай албай саргаясың, касиетиң болбосо мактана албай арданасың. Касиет деген улуулук, арбайлык сыпат. Ошого калыптансаң, ана сен касиеттүү болосуң. Сен калыптан, изилден, мына мен касиеттүүмүн деп айта алам. Калысмын, тегисмин, улуу иштөрдүн ролун аткарып ишин кылып атам. Менде касиет болгон үчүн ушул берилип атат. Касиеттүү деп адамды жаскандарды айтсаңыз болот. Себеби карапайым адамды касиет жылоолойт. Пендечиликтен чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Илим алыш керек. Инопланетандар бар экендигин далилдеп бериңизчи. Эми техниканы карасаңыз, дүйнөдө азыр инопланетандардын бар экенин, иш жүргүзүп атканын көрсөтүп атат. Инопланетан деген сөз бул энергия деп түшүнсөңүз болот. Арбай деп түшүнсөңүз болот. Инопланетандардын кайра бир кырын кыргызчылыкта так берет. Кыргыздын качып кеткен эле касиетин инопланетан деп түшүнсөң болот дейт да. Сен улуулук качырып ийгенсиң. Ошол энергияң келди. Улуулукка өт. Ал жөн эле бир энергия, ал бир күч. Ал бир бөлөк дүйнөдө жашаган бир ак өкүл, периште деп айтса да болот деп берилет. Инопланетандар ошон үчүн энергия жүргүзүп атат. Инопланетандар дүйнөдү талкалап атат. Инопланетандар ошо рак оорусун жана башка айыкпагандарды берип атат. Инопланетандар техника менен өлкөн, рухий, диний өскөн мамлекеттерди талкалап атат. Аларга духовный ошо сыпатка өтчү ушу кыргыздын мүнөзү төп келет. Мына инопланетандардын иштеп атканы бар экенин далили. Ар бир кадамда азыр сот турат. Сот жүргүзөт. Инопланетан периште арбайлар постто турат деп берилет. Ошондуктан кадамыңды дагы чеберле. Ошол сөзүңдү да чеберле. Мына урматтуулуу журтум, мага бөлүнгөн убакыт байыды. Ошо түндүккө түбөлүктүүлүктүн коломтосуна биригип алыңыздар, утушуңуздарды алыңыздар, улуулукка калыптаныңыздар. Ошо биринчи көрүп аткан адамдар болушу мүмкүн. Ошолор үчүн айтсам, 2-4 күнү кечки саат 8-де ушул эфир болот. YouTube Арыстан Алай Кут деп көрсөңүз ушул эфирлер болот. Ушу пендечилик түшүнүүңүздөрдөн, рамка диниңиздерден, саясат, каражат, оппозиция бир майда түшүнүктөн чыгыңыздар. Улуулукка калыптаныңыздар. Аякта улутка, динге, каражат, байлык, бийликке бөлүү жок. Көкүрөңүздөрдө ачылыш, жан дүйнөңүздөрдө бир тынчтык, бейпилдик болсун. Эмки эфирде жолукканча жаныңыздар ак, таныңыздар саламатта сак турсун.